Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз азыр сиздер менен биз 3 түрдүү стратегия жөнүндө сүйлөшөбүз. 3 түрдүү стратегия, 3 түрдүү натыйжа жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен ойлойм, бул сабак сизге жашооңузга да пайдасы тиет, бизнесиңизге да пайдасы тиет, жана акча табуу, карьера курууга да жардам тиет. Жана үй бүлөлүк бакытта да пайдасы тиет. Бизде мына 3 белгилүү ийгиликтүү адамдардын сөзүндө, бири-биринде сүйлөшүүсүндө ушул 3 түрдүү стратегия бар. Бирөөсү бул мен уттум, сиз утулдуңуз деген стратегия. Бул кандайча? Мен утуп алдым, сизди пайдаландым, сиз утулдуңуз. Сизди мен пайдаланып кеттим деген, бул көз карашты, бул стратегияны колдонуп ушундай көз карашта, ушундай философияда жашаган адамдар бар. Аларды сиз эстейсиз, азыр мен 1-2 мисал келтиргенде. Булар көбүнчө аферисттер, мошенниктер, мисал үчүн жана элди алдай билгендер. Ал адамдарды көпчүлүк учурда кандай болот? Ошондой адамдарды сиз азыр эстеп алсаңыз керек, ал адамдардан билип калган, түшүнүп калган адамдар алысыраак болгусу келет жана ал адамдан алысыраак болуп кача баштайт. Туурабы? Мисалы үчүн тааныштарыңыздын арасында кимдир бирөө бар, сизди ишке чакырат да, сизди пайдаланып туруп, бирок сиз ага ишке чакырсаңыз, жардамга досторуңуздун ичинде келбей коет. Же тойлоодо мисалы үчүн, сиз ага коштуңуз, алар сизге келип туруп, ошол акчанын жарымын кошуп койду, же келбей койду. Сиз ал адамдарды эмне кылдыңыз? Өзүңүзгө черный списокко киргизип койдуңуз, туурабы? Бул бирөөнүн эсебинен же бирөөнү ненадежный адам экен деп, ал менен достошуңуз да келбейт, алысыраак жүргүңүз келет. Же болбосо достошсоңуз дагы материалдык жактан алысыраак болоюн, ал менен акча түрүндө мамиле кылбайын деп каласыз. Бул стратегия менен жашаган адамдар ушундай эле финансылык пирамида иштегендер. Финансылык пирамидалар мен эптеп акчамды киргизип, акчамды чыгарып алсам, кичине акча таап алсам, калгандар өлсөлүп кетсин, акчадан утулса утула берсин, мага баары бир деген мамиледе жашагандар. Ал адамдарда сиз эстеп аткан болушуңуз мүмкүн, сиздердин тааныштарыңыздын арасында ушундай адамдар бар. Ал адамдардын достору жок, чыныгы партнерлору жок, алардын дистрибьюторлору жок, алардын кардарлары жок. Алар эмне кылат? Алар эртең 1 жыл жарымдан кийин дагы бир жаңы проект издейт, жаңы проектти дагы башка бирөөгө мактап, алардын акчасын алып, алардын эсебинен жашап, ошентип жашап көнүп калышат. Ушуну туура көргөндөр бар. Ушинтип байыш керек. Чын жол менен, таза жол менен бай албайсың бизде Кыргызстанда деп шылтоо кылышат. Же болбосо биздин заманда деп айтышат, жана башка деп айтышат. Алар ошого далил көрүп калышты, ошого ишенип алышты. Бирок бул өтө утула турган стратегия. Акыры аягы ошол адам өзү утулат. Ошону бирок билбейт. Чындап эле мен көрүп жүрөм, ошондой адамдардын алардын 1-2 болбойт да. Эмнеге дегенде, кандайдыр бир жогоруда күч бар да. Кимдир бирөө Кудайга ишенет, кимдир бирөө ишенбейт. Бирок вселенная деп айтабызбы, алам деп айтабызбы, же Кудай деп айтабызбы, же Алла деп айтабызбы, айырмасы жок. Бардык эле учурда ошол күч көзөмөлдөйт, ушунучу. Ушул кимди сиз бирөөдөн урдап же эсебинен пайдаланып алып алган болсоңуз, ошону кайра дүйнө тартып алат. Бул боюнча көптөгөн сабактар бар, көрсөңүз керек. Мисалы үчүн бир чоң крупный бизнесмен бизге жакында сабак өттү, көп адамдар чогултуп, өзүнүн опытынан бөлүштү. Мен мурун салык төлөбөйт элем деди. Салыкты азыраак төлөгөн аракет кылат элем. Акыр аягы мен бизнесим банкрот болду. Мен 45 000 долларга мен бизнесиме ууру кирди, 2 миллион долларга банкрот болдум деп крупный иштеген бизнесмен айтып берди. Анан мен өзүм катамды түшүнүп, атайын сабактарга барып, катышып, мен анча-мынча каталарымды түшүнүп оңдодум деди. Кечиресиздер, менин аты эсимден чыгып калды, ошол башка бирөөнүн сабагына катышып, ушундай көз карашымды өзгөрткөндөн кийин мен бизнесим кайра өстү дейт. Кайра бутума турдум дейт. Демек биз дүйнөдөн канчалык дүйнө деген бул мындай да, биз башка бирөө адамдан алып койсок деле дүйнө мамлекеттикин бербей койсок эсебин, бирөөнүн эсебин бербей койсок, алдап койсок, бул дүйнөдөн алганга барабар да. Же мусулманчылыкта айтсак, Алладан алып алганга барабар да. Көп акча Алладан келет деп айтылат, жана биз дагы Алладан алып алган болобуз, уурулук кылсак деп айтылат. Ошол жолду жасасак, биз сөзсүз түрдө жаза алат экенбиз, сөзсүз түрдө биз минус көрөт экенбиз да. Мына жанагы бизнесменге окшоп, сөзсүз түрдө бир дүйнө айтып атат, биз дүйнөдөн 10 жол менен алып алыш үчүн жолун билсек, дүйнө бизден 1000 жолду билет дейт да. Бир күндө эле алып коет ошол нерсени дейт. Ошол себептен ал стратегияда жашагандар сөзсүз түрдө аягында утулат да. Ошол себептен мен ал жолго барбаңыз деп кеңеш бермекчимин. Мен да ал жолдон алыс болгону дайым аракет кылам. Ал жолду мен жаман көрөм. Ал жерде береке жок да. Андай иштеген адамдардын 1-2 эч качан болбойт. Бул боюнча мисалдардын бири, мисалы үчүн сүткорчулукта ошолордун бири, сүткорчулук менен иш кылган бизнес кылган адамдар бар. Жана башка бирлерге зыян келтирип, арак сатып, жана башка зыян нерселерди сатып иш кылгандар бар. Алардын криминалдар бар, көрүп жүрөсүз. Алардын аягы кандай билесиз да, туурабы? Алардын аягы да ошондой, кимдир бирөөгө, кимге алар канчалык жамандык көп кылган болсо, алардын да келечеги ошондой болуп бүтөт. Эгер криминалдын арасында деле ар кандай бар албетте. Жакшылары бар, Робин Гуд деп коюшат, кээ бирлер Робин Гудтор бар. Кээ бирлер арасында чындап жамандар бар. Аны эми биз аны сөз кылган акыбыз жок, бирок бул болгону мисал да. Ошол себептен мен уттум, сен утулдуң деген стратегия бул акыр аягы сөз түрдө жамандыкка алып келет экен да. Ошол себептен ошого барбаганыбыз жакшы экен. Мисалы үчүн биз көрүп жүрөбүз, биз көптөгөн адамдар менен сүйлөшөбүз, көптөгөн адамдар менен көрүшүп жүрөбүз. Алардын тагдырын көрүп жүрөбүз. Алардын сөзсүз акыр аягы жаман, же баласы наркоман болуп кетет, же үй күйүп кетет, же жана башка болуп, акчасы чыгат да ошол. Элди ызаланткан адамдар, элди нааразы кылган адамдар сөзсүз түрдө акыр аягы жаман болот.
азыр болбосо да эртең сөзсүз түрдө болот. Балким болуп аткандыр, сиз аны көрбөй жүргөн болушуңуз мүмкүн. Ошон үчүн айтышыңыз мүмкүн, жүрөт го, мисалы үчүн бул урду жеген, бул урдаган. Биринчиден сиз ал чындап урдаган жегенин билбейсиз, экинчиден сиз анын жашоосунда эмне эле болуп атканын билбейсиз. Андыктан жакындарыңыздын арасынан караңыз. Болот, акыр аяк сөзсүз түрдө болуп жүрөт, көрүп жүрөт. Билбейм, биз ошого ишенебиз, бирок ошол нерсени көрүп жүрөбүз. Экинчи стратегия бул мен утулдум, сиз уттуңуз деген стратегия. Ушул көз карашта жашаган адамдар да бар. Бардыгына жакшылык кыла берет, бардыгына жардам бере берет, бирок аларга жардам бергени келгенде эч ким жок. Анан разочарование болот. Жашоого наразы болушат алар. Ошол адамдарга капа болушат. Капалуу эле жүрө беришет. Анан биз көргөндө же андай адамдар менен сүйлөшүп калганда айтабыз. Сен өзүң ошого көнүп алыпсың. Эмнегедир бирөөдөн жардам сураганда бирөөдөн кел обмен кылалы, кел мен сага ушуну берейин, сен мага ушуну бер дегенден сен алыс экенсиң, ошол көнбөпсүң, ошон үчүн өзүң адамдар жаман көндүрүп алыпсың, сени только пайдаланышат экен дегенде кимдирбөө түшүнөт, кимдирбөө түшүнбөйт да. Ошол жашоодо жашап жүрө беришет. Бирок алардын жашоосу эч качан жакшы болгонун көрө элекпиз. Көпчүлүк учурда аны пайдаланышат, ал адамдар жаман көрүп калат, барып адамдар менен бирге иштегиси келбей калат. Жана ал жашоого наразы болгондуктан, адамдарга наразы болгондуктан аны башка адамдар сезет дагы, адамдарды алыстай башташат. Пайдаланып кетип калышат. Жана пайдаланса болот экен билишет, аны пайдалана баштайт. Жана ал адамдын бактылуу болгонун көрө элекпиз. Көпчүлүк учурда ушундай да, наразы болуп бактысыз болушат. Бул стратегияда туура эмес. Бул кандай? Мисалы үчүн кимдир бирөөнүн ишин жасап берет, бирок өз иши түшкөндө сурана албайт. Мисалы үчүн андайлар бар, Бул да туура эмес. Мындай адамдарга эмне кеңеш бермекчибиз? Аалам жашоо ушундай түзүлгөн. Биз бирөөлөргө жардам бергенден аларга жардам сурасак, кимдир бирөө албетте жардам берет. Ошолор менен достошобуз көрөк. Алар демек нормальный, адекватный адамдар. Алар туура адамдар. Ошолор менен көбүрөөк мамиле кылыш керек. Ошол адамдар менен көбүрөөк достошуш керек. Бул деген жанагындай материалдык мындай корыстный деген нерсе эмес бул. Сен пайдаланышты жакшы көрүп кетсиң деген эмес. Бул туура нерсе. Адамдар бири-бирине жардам беришти. Сиз ага жардам бердиңиз, ал сизге жардам берди. Бул нормалдуу көрүнүш. Бул эч кандай жаман нерсе эмес. Сиз адамдарды пайдаланышты жакшы көрөсүз деп ойлош мүмкүн кимдир бирөө. Мен андай пайдалангым келбейт адамдарды. Жок, пайдаланган жоксуз. Сиз бирөөгө жардам бердиңиз, ал сизге кайтарды. Бул эч жаман жери жок. Же кайтар деп сурандыңыз. Эч жаман жери жок. Кимдир бирөө сизди түшүнөт, ошолор менен достошуп кете бересиз, ошолор менен көбүрөөк мамиле кыла бересиз. Кимдир бирөө аны түшүнбөйт, сизди пайдаланышты жакшы көрөт экен. Анда адан алысыраак жүрөсүз. Демек ал ким экен? Ал жанагы аферисттердин биринчи стратегияда жашаган адамдар экен, бирөөдү пайдаланып жүрүп, халявага көнүп калган адамдар экен. Алардан алыс боло бериңиз, аларга убактыңызды бөлбөңүз. Себеби сиз дагы бул жашоого бактылуу болуш үчүн, жакшы жашаш үчүн келдиңиз да, туурабы? Ошондо сиз бактылуу болгондо гана, сиз ыраазы болгондо гана башка бирөөдү чындап ыраазы кыла аласыз. Эгер өзүңүз наразы болсоңуз, жашоого бактысыз болсоңуз, сиз кимди бактылуу кыла аласыз? Эч кимди. Ошол себептен сиз бактылуу болгонуңузда гана башкаларды бактылуу кыла аласыз чындап. Ошол үчүн бул стратегияда туура эмес. Үчүнчү стратегия бул эң утуу жолу, эң туура стратегия десек болот. Сизди да бактылуу кылат, дүйнөңүздү, сиздин айлана чөйрөңүздү да бактылуу кылат. Бул кандай стратегия? Мен уттум, сиз уттуңуз. Бирибиз менен иштештик, Бул деген кандай? Табигат ушундай түзүлүптүр. Табигатта деле мисалы үчүн буга көп мисалдарды ала аласыз. Дүйнөдө ушундай түзүлүптүр. Сөз түрдө обмен энергия деп коет. Энергия эч убакта жок болуп кетпейт. Мисалы үчүн суу ысыганда булут болот, жерге түшөт, түшкөндөн кийин топурактын ичинде кайра суу болуп туруп, кайра булак болуп чыгат, кайра дарыя болуп туруп, кайра айланып жүрөт. Мына обмен болуп атат, алмашуу. Дүйнөдө аламда баардык нерсе алмашып турат. Сиз дагы бир адам менен алмашсаңыз, эч жаман жери жок. Мисалы үчүн сиз сүрөт сонун тартасыз, кимдир бирөө айталы тамак сонун жасайт. Сиз сүрөт тарттыңыз, ал сизге тамак жасап берди, алмаштырдыңыз. Мына эч жаман жери жок. Дүйнө ушундай түзүлгөн. Жаныбарлардын дүйнөсүндө да ушундай. Мисалы үчүн крокодилдер бар, оозун ачып турат, бир чымчык келип, оозунун тишин тазалап берет, ошол калдыктарды жеп берет. Крокодил аны жеп койбойт. Жеп койсо ал утулат. Эмнеге? Ал чымчыктар келбей коет, ал крокодилдин тиши ооруп, ден соолугу кете баштайт. Мына ошол себептен мына табигатта мындай ушулар көп. Балыктар бар. Прилипал деген балык бар, ошо денесиндеги чоң балыктардын денесин тазалап берет. Мына азыркы учурда ушундай терапия бар, эски терилерди жеп коет. Мына ушундай терапия бар. Демек ал балыктарда мына симбиоз деген түшүнүк бар да, ошол симбиоз түшүнөт экен. Биздин адамдар дүйнөсүндө да ошондой эле. Биз канчалык адамдар менен көп симбиоз кылган сайын жашообуз ушунчалык жакшы болот. Деги эле цивилизация ушунун негизинде түзүлгөн, туурабы? Бардыгыбыз эле нан жасай бербейбиз, бардыгыбыз эле айталы тамак жасай бербейбиз, бардыгыбыз эле айталы чач жасай бербейбиз. Кимдир бирөө чач боюнча күчтүү, ал чач жасап, башкалар чач жасай албагандардын чачын жасап берип, алардын акчасын алат. Бул нормалдуу көрүнүш. Анан ал чач жасаган адам акчасын алып келип, жакшы тамак жасагандарга барып тамак жеп атат. Дүйнө ушундай түзүлүптүр. Мунун эч уяты, жаман жери жок. Ошол себептен дүйнө ушундай түзүлүптүр. Сиз мен уттум, сен уттум деген стратегияда жүрсөңүз, сиз дайым утасыз. Алар да утат. И дайым сиз бизнесиңиз өсө баштайт, дүңкүрөп, жашооңуз да жакшы болот. Бул кандайча? Бул мындай,
мен бирөө менен иштегенде мүмкүн болсо менин клиентим ыраазы болуш керек. Мен ошол клиентимдин проблемасын чындап чечип беришим керек деген позицияда жашасаңыз, сиздин клиенттериңиз дайым көп болот. Менин партнерлорум, мисалы үчүн биздин тармактык бизнесте биз партнерлорго жардам беребиз, клиент таап берген жардам беребиз. Алгачкы айталы акча табышка жардам беребиз. Сеть куруп, клиенттерден турган группа түзүп, акчага айлыкка чыгышка жардам беребиз. Биз канчалык көп адамга ошону жасоого жардам берсек, биздин бизнесибиз ошончолук туруктуу болот. Аларды пайдаланбастан, аларды туура пайдаланып десек болот да. Алардын биз таланттарын, тааныштарын колдонуп, бирге группа түзүп, бирге бизнес курдук. Ал эми алар болсо биздин опытыбызды, тажрыйбабызды, билимибизди пайдаланды. Жана биздин ушул бизнес жөнүндө жакшы айтып бере алат билгенибизди, биздин буга чейин жасаган натыйжаларыбызды пайдаланып өз бизнести куруп алды. Бул туура иштештик болуп атат. Мен уттум, сиз уттуңуз. Биздин бизнесте биз ошого умтулабыз. Биздин партнерлор канчалык дүркүрөп өскөн сайын биз сүйүнөбүз, кубанабыз жана ошол өссүн деп жардам берип иштейбиз. Анткени ал өскөн сайын ал эмне болот? Ал бул бизнестен кеткиси келбейт дагы. Бул бизнестен көп акча тапкандан кийин ал дагы өскүсү келет. Демек биздин бизнесибиз дагы дүркүрөп өсүп атат жана биз улам-улам жаңы кардар издебестен, улам-улам жаңы партнер издебестен биз жаңы партнерлорду өстүрүүгө убактыбыз кетет. Эски партнерлорубуз болсо иштеп мурунку оборотду жасап берип аткан болот. Анткени биздин продукция итак эле адамдар дайым алып жүрчү нерсе болгону кадимки дүкөндөргө караганда, базарга караганда сапаттуураак, арзаныраак. Кээ бир учурда сапаттуураак. Кээ бир учурда экөөсү тең бирдей, бирок мисалы бренд бар деген нерсе бар да. Кээ бир учурда белектер алат ошол алган үчүн белектерди берип турат. Компания биздин иштешкен компанияда ушундай, ошол уттум деген стратегияда иштеген аракет кылат. Ошол себептен биздин бизнесибиз туруктуу жана көп жылдан бери бизге пайда алып келип турат. Ошол себептен сиз дагы мүмкүн болсо ушундай бизнес тандаган аракет кылыңыз. Эгер сизди бир бизнеске чакырса, же бир бизнес идея пайда болсо, клиент утту, же менин адамдарым утту деген стратегияда иш кыламбы мен, же ал жерде менин кардарларым утулуп калабы деген көз карашты ойлонуп көрүңүз. Эгерде сиздин кардарларыңыз да утса, партнерлоруңуз да утса, анда сиздин бизнесиңиз дайым чоңоюп өсө берет, дүркүрөп, жана сизде кардарлар көп болот, адамдар көп болот. Ал эми тескерисинче сиз утуп, алар утула берсе, анда алар дайым утулгусу келбейт, андыктан сизден кача баштайт. Демек сиздин бизнесиңиз банкрот болуп жабылат да, сиз жарым жыл айын дагы бир бизнести издеп, дагы бир жаңы бизнести мактап куруп аткан болосуз. Анан жарым жыл айын түшүнбөй эле дагы бир куруп аткан болосуз. Анан дүйнө ушундай түзүктөр, умей кывыркаться, умей двигаться деп туруп, анан ошондой өзүңүздү өзүңүз алдап жүргөн болосуз. Бирок бул утулуу стратегиясы. Мунун акыр аягында сиз дагы утуласыз, сиз менен бириккен адамдар да утулат. Анан алар нааразы болуп, сизге окшогон адамдар капа болуп, жашоого капа болуп, эртең алардын дагы дүйнөсү жаман болот. Ошол себептен сиз мүмкүн болсо мен уттум, сен уттум деген стратегияга жакын болуңуз. Ошол стратегияда иштөөгө аракет кылыңыз. Биз көбүрөөк ошол стратегияны үйрөтөбүз жана биз менен бирге иштесеңиз, эгерде кызыксаңыз, биз ошол стратегияда иштеген аракет кылабыз. Жана сиз биз менен иштеген учурда биз сизди дагы утууга алып келүүгө жардам беребиз, ошол жолду үйрөтөбүз. Бирок үйрөтөт дегенде, жардам берет дегенде албетте сиздин ордуңузга иштебейбиз. Анда биз эмне болобуз? Анда биз утулдук, сиз уттуңуз деген стратегияга келген болобуз. Анда биздин бизнесибиз дүркүрөп өспөйт, сиздики да өспөйт. Сиз дагы кетип каласыз, түшүнгөндөрүңчү. Ошол себептен биз эмне кылабыз? Сиз иштешиңиз, биз сизге жардам беребиз. Сиз уттуңуз, биз уттук. Биз сизге даяр технология беребиз, даяр билимдерди беребиз, даяр бизнес системаны беребиз, даяр продукцияны беребиз. Мунун баары сиз ойлонуп отурбайсыз. Жана нолдон баштоого мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошону компания түзүп койду, биз ошону сизге туура жолдо куруп, оңдоп жеткирип берип атабыз. Ошол себептен сиз уткан болуп атасыз да. Биз болсо сизге окшогондорго 50 миң, 100 миң, 200 миң акчага чыгууга жардам берип атып, биз болсо өзүбүздүн бизнесибизди туруктуу, стабилдүү жана чоң акча келчү бизнеске айландырып атабыз. Жана жаңы филиалдарды өстүрүп аткан болобуз. Жана сизге окшогон адамдардын саны көбөйгөн сайын башкалар да бул жерде бизнесте акча бар экен деп келе баштайт. Бирок анын үчүн албетте биз талыкпай жарым жыл, бир жыл сиз менен иштешебиз, сизди өстүрүүгө жардам беребиз. 3-4 ай сиз менен иштешебиз. Сизди таштап койбойбуз. Кээ бир бизнестерде бар, сизди каттайт, акчаңызды алат, чоң акчаңызды алат да сизди бул фабрикте деле болушу мүмкүн. Биздин компанияда деле ушундай адамдар бар. Туура эмес стратегияда иштеген адамдар бар да. Сиздин акчаңызды пайдаланып, сизди көп товар алдырат да, анан сизди таштап коет, сизди карабайт, сизге өсүүгө, үйрөнүүгө жардам бербейт. Эч кандай сабак дагы бербейт, үйрөтпөйт дагы. Кийинки адамды алып туруп, каттап туруп акчаңызды алып туруп дагы кыргытып коет, дагы башка адамды издеп жүрөт. Биз андай стратегиядан алыспыз. Сизге дагы ушундай стратегияда биздин стратегияда иштешиңизди сунуш кылабыз. Ошондо сиз ийгиликтүү жана бай жана бактылуу адамдардын бири болосуз. Жана дүйнөнү бактылуу, ыраазы кыла аласыз. Ошол себептен биз айткан жолдо иштеңиздер. Сиз менен Мирлан Батырханов болду. Эгер канал жаккан болсо катталыңыз, лайктарды басабыз жана коллегалар, тааныштар менен бөлүшүп койсоңуз да болот.